Endi bu bizden çoğ atabızdan kalgan kesip önör. Bizden rahmatlik çoğ atabız kılıp, çoğ atabızdan atam öğrenip, atam kılıp, atamdan keyin men davamlaştırıp kelip atam. Көбүнчөсү asaslığı bu önörde çoğ atamdan öğrengenmin. Ben küçük bala kezimde çoğ atam echitip alıp, boz uy жасайтылы, yer çabatlı, kamçı üretli, жүген, куюшкан ушундай иштерди кылаттылы. Ошо кишиден үйрөнүp, анан калдыгын атам менен бирге кылышып жүрүп, бул өнөр ошондон бери давамдашып келатат. Азыр могу эрдин немесине келсек, бу башында мунун материалын тандайбыз. Материалын тандап, материалын даярдап, өлчөп, кесип болгондон кийин муну 2-3 күн сууга чылап, сууга канык, сууга кандырып, анан чабадыган өнөр эле. Чабап, асас жеттен жыгачы күткөн ээр мына ушу. Муну желим берип, желимчиреп, андан кийин төн терisi менен каптап, хурум менен сымпочулап, хурум менен каптап, анан кийин мушу атка токкудай кылып, мушул алетке алып келип, мунунга боочуларын, жабдыктарын куюшкан, мына мушундай кылып өзү кайыштан ийилеп, куюшкан, жүгөн, басмайыл катарлуу саймандарын бекитип, анан атка токунуп иштетебиз. Бу өнөр, бу ат жабдык мурундан кадимден кыргыз, казак, моңгол катарлуу улуттардын ушундай катнаш куралы иштетилген моюм саймандары болгондуктан ата бабабыздан калган мурас өнөр. Ушундай давамдаштырып келатабыз. Азыр шо кылып аткан ишибиз. Бул кесипте атабыз кылып аткан өнөр экен, таштабасак, мурункулардын бир кеби бар.